Баткен облусунун Кадамжай шаарында жаштардын демилгеси боюнча ашар жолу менен курулган спорт аянты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине шаардык аксакалдары, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Элди дем ала турган, элдин топтолуп, шундай мыкты спортсмендер чыгышыга шундай стадион түзүлүп отурат. Жигиттер, мен айтайын дегеним, şu bizden dağı, şu Kadamjay şaharından dağı, Kırgızstan'da dağı, Messi'day, Ronaldo'day, Neymar'day, yana başka kişi futbolcular çıksın, voleybolcular çıksın, uşul bardık yaşlılıkta hizmet kılsın. Sizlerge daim gelip, uşul yerge katışıp, oynap, Kırgızstan'ın Gülgön'ün Kadamjay'dın kelегini көтөрүшүңөргө мен тилектешмин. Салтанатка чогулгандар жана уюштуруучулар пандемия убагында талап кылынуучу бардык санитардык нормаларды сактоону биринчи орунга коюшту. Биздин Кадамжайдан жакшы атагы, даңкы чыккан Кыргызстанга бир салымын кошо турган жигиттер ушул жерден спортсмен болуп, ушул жерде машыгып, жакшы ийгиликтерге жетишин каалайбыз. Демилгечи топтун башчысы Амирбек Бегалиевдин айтымында спорт аянчасынын кагаз иштерине жана курулуусуна 1 жылдай убакыт кеткен. Бул футбол стадионду эл менен, агайындар менен, туугандар, достор менен биргелешип, бири-бирибизге жардам кылып, куруп атабыз, куруп бүтүрдүк. Кадамжай эли, Гүлгөн эли, Көктал айылынан усталар келип иштешип, ушу стадионду ачышты. Анан мен каалап кетер элем жаштар ушу футбол ойноп, спорт менен машыгып, бир гана Кадамжайда ойнобой дүйнөлүк деңгээлге чыгып, ойношторуна мен тилектешмин. Уюштуруучулардын айтымында жаңы ачылган аянтта жакын арада футбол боюнча спартакиадалар пландаштырылган. Ал эми спортчулар коңшу айыл, шаар, облустардан келүүсү күтүлүүдө.